чуркабай эле акырынат. Давай. Жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, сиздер менен болуп аткан Молдобаев Фанчбек. Мынакей өздөрүңөр көрүп тургандагыдай, Туз айылы, Кочкор району Туз айылындагы айыл өкмөтү эт сайыстагы жаш өспүрүмдөрдү ошо окууга келгенде өздөрүнүн салымдарын кошуп, мынакей мондай могу жерде мыкандын суусун көпүрө салып, мынакей ушундай жолдорун түздөп, жакшы аракетте өздөрүнүн салымдарын кошуп жатат. Мынакей ушул дүмүрлөрдү алып, бул жерде ушундай жол салууга мүмкүнчүлүк түзүп берип жатат. Бул жер болсо эт сайыста жашаган ошол жерде тургундар окууга барып келгенде ошо кышында суук болгондук себептен жөө барып келишчи бардыгы. Ошол Туз айылынын айыл өкмөтү өздөрүнүн демилгеси менен жана эт сайыстын демилгеси менен ушундай көпүрө салып берип жатат. Негизгиси жаш өспүрүмдөр ошо 0 класска, 1-2, 3, 11 класска чейин барып аткандар мына ушул көпүрөдөн өтүшчү. 0 барып аткан кичинекей жаш өспүрүмдөр калчылдап коркуп өтүшчү. Ана мынакей ушул суунун жээги. Азыр эми бул жака Кудай буйруса ушундай жол түшүп жатат. Мынакей могу жер жаңы эле трактор менен түзөтүп эми кандай десем, эми ушул өкмөт жактан Кудайым буйруса Аллах насип кылып ушул көпүрөнү бир жакшыраак эме менен өткөрүп берип койсо, мынакей трактор иш болуп атат. Мынакей бул жерде мындай ушундай бир жол жок болгондуктан бир аз болсо дагы кичине трактордун күчү менен Туз айылынын айыл өкмөтү жанагы мектептеги директор байкебиз демилгеси менен ушу эт сайыстагы жаш өспүрүмдөр мектепке барып келсин деп, мынакей могул жерге ушундай көпүрө салынды, Кудай буйруса. Мына бул жерде ушундай кольцо коюлду. Мына эми бул жака Кудай буйруса пландар болуп жатат. Эми могу жекесине мындайынан цементтеп койсокпу деп. Мынакей сиздер менен болгон Молдобаев Фанчбек Муратбекович ушундай жаңылыктар. Эми колдон келсе ушул жака бир шагыл төктүрүп, бир хова КамАЗ менен кылып берип койсоңуздар жакшы болот эле. Бул катуу бир жамгыр жаап кетсе же бир сел жүрүп кетсе, буну алып кетчүдөй бир коркунучтуу акыбалда. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, сиздер менен болгон Молдобаев Фанчбек. Мынакей Туз айылы менен эт сайыстын ортосун бириктирген көпүрө салынып жатат. Бул жерде трактор менен келип, мынакей турбалары коюлуп, ошол жерде мына жакшы иш, Кудай буйруса жаш өспүрүмдөр ошол мектепке кечикпей барып, тигиндейинен Туз менен Ара көл айланып, тигиндейинен барганда бул жерден көпүрө салынганда бир аз болсо дагы кичине жакыныраак болсун деп бул жерде өзүбүздө жардам берип аткан байкелерибиз. Мынакей ассаламу алейкум, кандайсыз? Өзүңүз тааныштырып, бир аз кичине маалымат бере кетсеңиз. Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум. Менин атым Чыңгыз. Өзүм Туз орто ошол Жунушалы кызы Сайнап атында орто мектебинде, Туз айылында жайгашкан мектепте мугалиммин, аңгыздыкчы. Бул жакта негизи башынан бери эле ушул эт сайыс алыс тургандыктан окуучуларга кыйын негизи. Кышкысын ушундай аябай алыстык болгондуктан мектепке барып келиш аябай кыйын окуучуларга. Анан ошо быйыл ушу жергиликтүү тургундар менен келишип, ушул жерге бир көпүрө салсак, анан машина менен ташып турсак деди да ата энелери. Анан
ошо Кудай буйрса ойлогон ой максаттарыбыз ишке ашып ушерге көпүрө салып атабыз. Ушу жака бардык ушуга салым кошуп аткан бардык адамдарга чоң ыраазычылык билдирип рахмат айтып кетмекчимин. Негизгиси баягы жакшы иш хадистин маанисине келет го. Көпүрө салсаң Аллах таалам ошол көпүрөгө көбүрөөк сооп берет деп, жана бул баягы жаш өспүрүмдөр ошо мектепке барып аткан маалда баягы үшүбөсүн, эртерээк жетсин деген ой тилек менен салып аткан турбайбы бул жерде? Ооба, сөзсүз түрдө. Биринчи очередь ошо эң биринчи максат ошо окуучуларга, ар бир балага бүгүнкү күндө татыктуу билим алууга муктаж ар бир бала. Ошонун негизинде ошо ар бир балага жакшы билим берели деп, жетиштүү болсун деп, кыйналбасын деп ошо өспүрүмдөр үчүн жазып атабыз. Эртеңки келечек бүгүнкү жаштардын колунда дейт. Ошо колубуздан келген аракетти кылып атабыз. Негизи бул салынып аткан маалда ошо ким өкмөт жактан жардам бердиби же өзүңүздөрдөн чыгардыңыздарбы же кандай болду ошо? Ооба, бул биргелешип ишке кылган иш болуп атат. Албетте бул жерде айыл өкмөттүн дагы ошо жергиликтүү кеңештин ошо ар бир структуранын дагы өкүлчүлүктөрдүн дагы немеси бар, салымы бар сөзсүз түрдө. Ошол анан негизгисинен ошо жалпы ата-энелер жана ошо мектеп жааматы биз мойнубузга алганбыз, ушундай кылып берелик, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берелик деп, ошол иш менен Кудай буйрса ишибиз алдыга жылып атат. Ооба, эми Кудай буйрса бул көпүрө салынып атат, жакшы иншалла, кылган ишке Алла ыраазы болсун. Бул баягы кыян-пыян жүрүп кеткенде баягы коопсуздук жактарынан кандай шарттар каралган? Бул жака эми чын эле талапка жооп бере турган көпүрө болгон жок, ачыгын айтыш керек, анткени шашылыш иш менен болуп атат. Колдон келсе кийин негизи чоң эле көпүрө сала турчу жер, анткени бул көп айыл чарба багытында чыгымдарды азайта турчу көпүрө болуп эсептелинет. Анан биз ойлоп атабыз эми жакшы эле бир туруктуу болот деп. Кудайым буйрса мынакей ушундай бир элдин демилгеси менен жакшыракай эки айылдын башын бириктирген көпүрө салынып атат. Бул жерде ошо окуучу балдар, жаш өспүрүмдөр ошо суукта барып келгенде баягы кыйналбасын, өздөрү ушул машина менен өткөрүп ар бери жеткиргенге бир аз кыйынчылыктар болуп аткан себептен бул Эцайс менен бул Тустун аралыгындагы жакындата турган мынакей ушул көпүрө болду. Мынакей Кудайым буйрса иншалла ушул көпүрөнүн үстүнөн далай элдер өздөрүнүн машиналары менен өтүп, окуучу балдарыбыз үшүбөй шишибей мектепке жете турган деп жакшы демилге менен сиздер менен болгон Кубанычбек Молдобаев ушундай көпүрөлөргө жардам берип кылып жүрөсүздөр. Мейли, ассалому алейкум. Жакшы туруңуздар.